Kalpты bilip durup taratып atат. Kalpışçılardın zamanın toktatkıla. Bizge kalpışçılar geç yat, tamam. Toyduk kalpışçılarda. Uşakçılar özünün bir toğanının, ölgön bir toğanının etin jerigenge bara barda. Başka yerden jegiler. Kuzgunдар, başka yerden jegiler. Ну, видите, 1,5 миллиардов долга мы взяли. Причем мы взяли на энергетику и дороги. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында иштеген урматтуу премьер-министрлер, спикерлер отурат. Экспортный импортный банк Кытайдан биз мындан 15 жыл мурунда алсак болмок. Бирок бул эң биздин мамлекетке кабальный условиясы менен 1,5–2%. Андан тышкары Кытайдын Инвестицион банктан алган кредит бул ошол мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө кете турган кредит болуп эсептелет да. Мына акыркы 6 жылда алынган дээрлик көлөмүн 41%ды түзгөн 1,7 миллиард доллардын бардыгын изилдеп чыгыш керек. Себеп дегенде бул ыңгайлуу коррупциялык жол менен ыңгайлуу акча таба турган источник болуп эсептелет. Было все продумано так, и кредиты на энергетику, на дорогу брались так, чтобы ВВП росло. И соотношение ВВП и внешний долг падал. 1,7 миллиард ошол бул тез. Ошол эле альтернативный жол север-юг. Альтернативный жол север-югтун бүгүн канчалык кереги бар, кереги жоктугун экономика өзү эле айтып турат. Келечекте бул жол керектир. Бирок Ош-Бишкек жолун толук кандуу содержать этиш үчүн 1 жылда 110 миллиондон 140 миллион долларга чейин биз кетиришибиз керек. А бүгүн кетирип атканыбыз 20–15 миллион доллар. Ошонун негизинде жол бүгүн талкаланып атат. Бир жолду карай албай атырып, экинчи жолду жеке бир адамдын амбициясы менен жолду баштап куруу, бул ойлойм, бул кандайдыр бир экономикалык диверсия деп ойлойм. Себептен да бул жол бүткөндөн кийин аны да содержать үчүн жок дегенде биз 150 миллион долларга чейин акча табышыбыз керек. За 3 года, например, моего премьерства, президентства, сборы на таможне Кубан Кулматов увеличил в 3 раза. 3 раза. Мына мен учурумда деди 3 эсе таможняга көп түштүп. Таможня тариф боюнча салык, таможня, Минфинансы болот, 5 эсе тариф көтөрүлдү Атамбаевдин үчүн. Анда сураш керек Атамбаевден, хорошо 3 эсе сен көйсүң, а 2 эсеси каяка кетти? Эми ол жерде Жомарт Кайыпович туура айтып кетти. Таможный орган бул эми киреше топтой турган орган болбош керек. Бул негизги функциясы экспортты өстүрүү, импортты тизгиндей турган орган болуш керек. Ал күнү түнү иштеш керек. Эгерде бизде картошка сатылбай атса, тыштан келген картошкага ошол күнү көтөрүш керек. Ошон үчүн таможня органдагы жаңкы айтылып аткан мен учурунда 3 эсе, хорошо, тарифти албасак дагы 3 эсе көтөрүлдү десе, анда мамлекеттин экономикасы 3 эсе түшүп кетти. Биз 3 эсе импортты көбөйтүппүз. Или возьмем еще поездки Жээнбека. Вот он ездил, Ворован открывал цементный завод, который финансировался Киргизско-Российским фондом развития, куда $500 миллиарда тоже притащил Атамбаев, благодаря своим отношениям с уважаемым Владимиром Путиным. Кийинки айтарым, Кыргыз-Орус фонду боюнча эми бул фондду же элге керектүү кылып иштетиш керек, же болбосо баягы учурунда мисалы кээ-биркилери торговый точка алыш, куруш үчүн 17 миллион доллар алган. Же анда бардыгына бериш керек доступту. Бирөөсү байдын баласы, бирөөсүн кедейдин баласы дебей, анда бардыгы торговый точка курам дегендерге бериш керек 17 миллиондон. Ну, можно конкретно взять то, что на виду. Вот, например, дороги в Бишкеке. И в этом году, и в следующем году будут строиться на грант, который выделил президенту Атамбаеву. Кытайдан келген грант боюнча, мына Бишкек боюнча, Кытайдан келген грант акыркы 15-17 жылдан бери келет. Бирок ал грант мамлекеттин
бюджетіне кайсы секторга, суу чарбасына, жол курууга Кыргызстанда ушинтип колдонуп келген. Ал бирок Албек Ибраимовди алып келип мэр кылгандан кийин ошол грантты алып келип туруп байлап койду. Бул туура эмес да. Ал бул кече дополнительный келген грант болуп эсептелбейт. Бул 20 жылдан бери Кытайдан бөлүнүп аткан грант. Анын эсебинен биз автобус алганбыз, жана башка. Но при этом не забывайте, что я добился списания больше, чем 550 миллионов долларов. Было списано благодаря работе команде Атамбаева. Списание боюнча мына дейт Россия менен Турцияда 50 миллион долларды и Россиядагы жаңкы 400 канча миллион болсо керек списание. Бул 2004 жылдан баштап даярдалып келип, Амангелди Мурсакович туурабы? Бирок финишти прямойго келгенде кече списать этилди. Эмне себептен Турцияныкы списать этилди? Апаз Жумалович жакшы билет. Мебельный комбинат Бишкекский, Сыгатинский, Овчинно-Шубной. Мунун бардыгын Турция эски нерсени алып келип коюп, мойнуна алган үчүн ушул иштелип келип, ошол мезгилде списание болду. Аны присвоить этиштин кереги жок. Вы знаете, я за годы президентства увеличил 5 раз финансирование судов и даже переселил их из задворок в центр Бишкека. Но без вот такой конституции у нас не будет реальной судебной ветви власти. Это тоже надо понимать. Особенно это надо понимать тем, кто выступал против реформы Конституции, а теперь упрекает меня в том, что я не сделал реформу судов. Это они в этом виноваты. Сот реформасы, хорошо. Сот реформасы боюнча кече айтты, мына болбой атат жана деп. Менин чечим чыгып атканда райондун соту Боронбаев деген сот азырга чейин иштейт. Актоо чечим чыгарып атканда Дарынбаев алып келип чечимди берген. 10 миллион штраф саласың деп. Ага карабай сот чечим чыгарды, макул, кыстап атат деп. Жогорку кеңештин иши боюнча 3 миллион деп. Бирок ал судто куугунтуктап Баткенге жөнөтөбүз, андан ал иштен алабыз деген бүгүн факты да. Ташиев менен Жапаровду актап койгон үчүн Зулушпен Сатыевди куугунтуктап жүрүп иштен алды го. Калпты билип туруп таратып атат. Калпычылардын заманын токтоткула. Бизге калпычылар жетишет да момду. Тойдук калпычылардан. Ушакчылар өзүнүн бир тууганынын өлгөн бир тууганынын этин жерегенге бара да. Башка жерден жегиле. Кузгундар башка жерден жегиле. Вот такой конституции у нас не будет реальной судебной ветви власти. Это тоже надо понимать.